Текебаевдин ишин кайра кароо өтүнүчү жогорку сотко берилди. Ата Мекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароо өтүнүчү жогорку сотко берилди. Бул тууралуу Адилет укуктук клиникасынан билдирди. Маалыматка ылайык, өтүнүч жаңы жагдайга Кылмыш процессуалдык кодекстин ишке киргенине байланыштуу берилди. Акыркы чечимди жогорку сот кабыл алгандан кийин ошол жакка кайрылдык. Эми алар 1-май райондук сотуна жибериши мүмкүн. Бирок бизде андай маалымат азырынча жок. Бишкектин айрым аймактарында 19 февралда таза суу өчүрүлөт. Бишкек шаарынын айрым аймактарында 19 февралда саат 9-дан тарта 24:00 чейин таза суу өчүрүлөт, деп эскертет Бишкек суу канал. Орто алыш суу топтомусунда 35 жаңы скважина салынган. Буга байланыштуу шаарга түшкөн суунун көлөмүн кеңейтүү максатында жаңы салынган суу түтүктөрүн шаардын суу түйүнүнө туташтыруу зарыл.